Жапа мен Кожогорго жеттим. Кат болуңуздар, а? Ошол акыркы сөз. Жытыны жыттаганга дагы бир байпакта калып атат. Уста жетишпей, биз азыр Өзбекстандан дагы уста чыгарып атабыз. Нарагы Оштон, Жалал-Абадтан уста чакырып атабыз да. Ташиев өзү дагы келип айтты, Баткен облусунун губернатору дагы келип айтты. Ошол Капчыгар айылына эч кандай жол берилбейт, ушундай кыйроого кылды. Биз азырынча ошол сөзүнө ишенип эле отурабыз. 39 протокол ишке ашып калса, жол салынып калса, эми уруш чыгып кетеби деген максатта элдер келбей турат. Битирип келгенде майта коңшун батып, үйдү күйүп чыгып кеткендер. Амансызбы көрөрман. Биз бүгүн Баткен районунун Аксай айылындабыз. Аталган айыл Варух анклавы менен чектешет. Өзүңүздөр билгендей, Тажикстандын соңку агрессиясында бул айылда 180ден ашуун үй жабыркаган. Андан сырткары социалдык имараттар, мектеп, бала бакча, дүкөндөр дагы өрттөлгөн. Соңку кол салууну мына ушул жабыркаган чакан ишкана эске салып турат. Андан сырткары бул жакта күйгөн үйлөр дагы бар. Биз бүгүн Аксайга өрттөлгөн үйлөрдүн курулушу кандай жүрүп жатканынан кабар алганы келдик. Биз менен болуңуздар. Аксай айылына барганыбызда үйү жер менен жексен болуп, турак жай кайрадан курулуп жаткан тургундарды дээрлик жолуктура алган жокпуз. Анткени алар башка айылдарда туугандарынын үйлөрүндө баш калкалап жатышыптыр. Кээ бирлери борбор калап Бишкекке кетишсе, айрымдары Баткен шаарында ижарага батир алып күн кечиришүүдө. Ал эми 100дөн ашуун адам кабыл алуу пункттарында жашоого аргасыз. Аксайда сентябрдагы куралдуу кол салууда 185 турак жай өрттөлүп, курулуш иштери 1,5 ай мурда башталган. Үйлөрдү бир канча компаниялар куруп жатыптыр. Ар бири 5ден 10го чейин үй салууда. Бул үйлөрдү баштаганыбызга азыр 1 ай, 1,5 ай болуп калды. Анан азыр кыш мезгилинде суук түшкөнүгө байланыштуу жумуш кичине жаз мезгилине караганда кичине кыйла оор жүрүп атат. Себеп эртең менен саат 8:30-9да жумуш баштап атабыз. Анан кечинде саат 6-7ге чейин жумуш болуп атат. Мына кар түшүп кичине суук болуп калганына байланыштуу азыр кичине кыйынчылык болуп атат. Бирок бул жакта тоңдурбай турган өзүнүн суюктуктарын кошуп жумуш жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз. Бул жакта азыр эми жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бул жакта буюрса азыр 9 үй алганбыз. 9 үй бар эле бизде бүтүп калды, кирпичтен чыкты. Тамак аштын пулун өзүбүз камсыздайбыз. Бир аптага бир жолу бир мал союп беребиз, бир кой же эчке союп берип, тамак ашы жакшы. Кен капиталдык курулуш башкармалыгынан кече күнү келип кетти. Кечеден мурдагы күнү эле келип текшерип турат. Бүт баары жакшы. Келип бул жерден текшерип, лабораториясы менен келип текшерип турушат бүт баары. Күйгөн үйүн 5-6 адамдан турган топ түзүп, куруп жаткан тургундар да жок эмес. Алар компаниялар менен келишимдик негизде иштеп жатышыптыр. Куруучулардын айтымында курулуш иштери октябрдын ортолорунда башталган. Бир үйдү курууга 3,3 миллион сом бөлүнгөн. Бийлик үйлөрдүн алды 2 айда бүтөт деп ишендирген. Бирок иш жүзүндө курулуш иштери 4 айга чейин созулаары куруучулардын сөзүнөн белгилүү болду. Аксайдагы турак жайды курууга жок дегенде миңдей киши тартылган. Курулуш иштери уста жана жумушчу издөө кыйынчылыгынан улам да кечеңдеген. Азыр кыштын күнү уста тапкан кичине кыйынчылык туудуруп атат. Анан очеред менен бүтүрүп атабыз. Биз 9 үйдүн баары азыр бүттү, бир мынага эми жетип келдик десек болот. Негизи уста тапканда эмнеге маселе жаралды сиздерге? Уста тапканы маселе жаралганы азыр бул Баткен районунда көп үй күйүп кеткен.
Анан мына жакын ордо нарагы Оштон, бул жагы Лелектен болгон устаны тартып азыр бул жерде мынандай объектилер көп курулуп аткандан уста тапкан кичине кыйынчылык туудуруп атат. Баарыга уста жетишпей, биз азыр Өзбекстандан дагы уста чыгарып атабыз. Нарагы Оштон, Жалал Абадтан уста чакырып атабыз да. Bizni birodarlarimiz shu yerda ishlayapkan. Shunga chaqirdi, shu hasharga yordamga keldik. Shunaqa tezroq bitirib uyi tezroq bitirishga, sovuqqa qolib ketmasligi uchun bitirishga yordamga keldik-da shu yerga. Xudoga shukr, mana yaxshi ishlab turibmiz. Endi sovuq bo'lsa ham ishlab turibmiz, har holda joylar yotoqlarimiz yaxshi. Endi sovuq qotsa bir-birini ishlab turibmiz, qo'ldan kelganicha. Negizi siz O'zbekistonda da qurilish ish. O'zbekistonda ham ish qurilish ustamizda. Endi universal. Qo'ldan kelganicha nima ish bo'lsa, tomi bormi, krishasi, bo'li bormi, abdelkasi bormi, gipsa kardoni bormi, xudo xolasa qo'ldan chiqarib shuni hammasini sovuqqa qolmasdan, endi xudo xolasa mustaqillikkacha harakat qilamiz. Aqsaga kelganingizga qancha bo'ldi? Hozir 1 oy bo'lib qoldi. Oldingi bolalar 2-3 oydan beri ishlayapti. Endi men yaqinda keldim-da. Sizlar buni boshida жылуу болчу да kun, hozir уже sovuq bo'lib boshladi-da, sovuqda qancha ishlayapsizlar? Sovuqda deysizmi? Sovuqda hozir ko'rmalarimiz issiq, xonalarimiz ayniqsa kechqurun borsa xonamiz issiq, hamma charchoqli chiqib ketadi. Sovuqda ham endi mana ishlab turibmiz. Sovuqqa sog'lom yoqib olamiz. Bu yoqda bergan oylig'i sizga yaxshimi? Ya, oyligiga ma'qul kelganmizda. Har holda yaxshi, yomon emas. Yaxshi oyliklari. Bir oydan beri bora olasiz O'zbekistonga? Yo'q. Endi bir-ikki oy qilib, inaki bir borib kelamizda yangi yilga. Yangi yilga? Xudo xolasa. Yangi yilga? Yangi yilga. Bu yoqda tamoq-ashxobozlar kim jasab beradi? O'zimiz pavrimiz bor ishni. Yaqin 50-60 ta gruppamizda odam bor. Yaqin 10-15 ta shunaqa uy qurilyapti. Hammasiga bitta pavrimiz bor. Oshxonaga boramiz, ovqatlanamiz, qaytamiz. Сентябрда келген ustaların айрымдары кыштын баасын ортомчу компаниялар менен келише албай кетип калганы да айтылды. Биз ustalar менен сүйлөшүп жатканда курулушка жооптуулар улам келип ишти тездетүүнү айтып жатышты. Алар мындай талап жогору жактан да коюлуп жатат деп белгилеп өтүштү. Үйлөрдүн алды чатыры жабылып, эшик терезелер коюлуп, ички жасалгылоо иштери жасалып жатыптыр. Андан сырткары үйлөргө меш орнотулуп, жылуулук системасы да тартылышы керек. Ушул тапта дубалы тургузулуп, бүтө элек да үйлөр бар. Аксай айылынын тургуну Мыйзам Сабировдун үйү өткөн жылдагы агрессияда дагы күйгөн. Андан кийин мамлекет ага үй куруп берген болчу. Ал эми соңку жаңжалда анын ошол жаңы курулган үйү дагы өрттөлүп, мына азыркы учурда экинчи жол салынып аткан чагы. Азыр болсо бизге кошунасынын үйү мына бүтүп калган экен. Анан ошону көрсөтүп, кандай курулуп атканын азыр айтып берет. Yani azıcık o projektlerin dermanlı da yaxşılar. Az manav gazini oturgan yeri. Manav gardırop. Kiyim keçe turan yer. Bu gardırop. Manav şu duşevoy. Duşevoy. Zaman bap olur değil mi? Vannası olur, tuvaleti olur. Ariston koyular. Kanalizasyası menen. Manav deski spalni. Bundan da eski. Ana kuhnası. Bu kuhna. Hani de kömür, hani otun potunu saktaydı var. Hani de peçkesi durar. Bu kuhna, çok kuhna. Burada kararında bir komuzlarla aşırı demeyin ki. Bırak panelinde. Жазда ыстық, қышта суық. От жақсаң ысып кетет, от өшпей мұздайсың. Кечеги баягы 2021 курулган үйлөр ошондой панельный, да? Панельный. Бирок энди сизге жакты? Бирок жакты, бирок биздин демекке шартыбызга туура келбейт экен да, себеби кичинекче. Семен көп болгондон кийин шарт туура келбейт. Ошонусу бар. Үй бүлөңүздө канча адам бар? 7. 7? 5 балаңыз барбы? 5 балам бар. Ошондо азыр 5 балаңызга ошол 2 комнатаны бөлүш керек болот абы? Комнатаны бөлүш керекпиз. Чал камерге жай жок болуп калат. Сиздерге жай жок болуп калат. Сиздер болсо залда жатасыздар. Бир келин кирсе, бир балам кирсе, ошондо биз өзүбүз кухняда калып кетебиз да, ошондо. Ошон үчүн мен азыр бир жака дан проект түзгөнмүн. Эндиги жылы Кудайга үй салам. Өзүңүздөргө үй саласыздар. Өзүңүзгө.
А сиздер азыр бул жакта үйүңүздөр куруп атыптыр. Анан дагы жокто эми 1 ай курулса керек, а? 1 ай. Дагы жокто эми 1 ай бар. А үй бүлөңүз каякта? Россияда. Россияда. Бардык бала чагаңыз. Россияда. Сиздер негизи Россияда иштеп жаттыңыздар беле? Анан кийин сентябрдагы жаңжалдан кийин келдиңиз. 10 күндөн кийин келдим. Өзүңүз үйдүн курулушун карап. Былтырдан Россияда болом, семья менен былтырдан күйгөндө Россияда болом. Обидно шундай. Şu, projekt нормально, баары жакшы. Заманбап. Бирок контасы аз да шулда. Кошумча куруш керек болот. Былтырда мында бир чоң зал болуш керек. Берде бир ашында, мында үй бар эле да. 4 комната да, былтыргысы. Ашына зал. Мында машиндай төөлөт, 2 төөлөт, 2 душевой бар эле. Мына гардеробтон орда шор курулган да. Билен комнатасы бир эле. Ада экинчи баламды үйлөндүм, ого үй жок. Көп жылдан бери иштейсиздерби Россияда? 5 жылдан бери. Биякта иш жоктугунан кеттиңиздер да? Иш жок. Мажбур бала багыш керек, үй салыш керек. Былтыр келип берге бар пулумду сарптап кеттим эле. Азыр тосуп. Бийил дагы ошол абал. Азыр ошол курган иштериңиздин бардыгы текке кетти азыр? Текке кетти да. Биринчи чегара чечилсе, тынчтык болсо жашашсын да. Азыр үйдү курган менен чегараң чечилбегенден кооптуу болосуң да. Биз эми жашашыбыз керек. Кантип иштеп кетесиң өз жериңде. Эми шете төрөлгөн шете жашашыбыз керек. Эми балдардын келечеги кандай болот аны айта албайм. Бирок биз шете жашайбыз. Ата тегин иштеп кеткен болбойт. Былтыр келгенде майта коңшуну атып, үйдү күйүп чыгып кеткендер. Ошондо калганы жогортон 800 күйдү. Берден бир эле мени күйдү. Бел экинчи жол күйүшү. Мына байткан прегман алды. 3 комната. Бул фундамент качан койдуңуз? Былтыр? Былтыр коюп, үй курайын деп аттыңыз эле? Бил үй курайын дедим эле. Баарын тайлап койдум эле. Подвалым бар, ана подвал. Нары суу сактагыч. Аксай Тажикстандын агрессиясынан эң көп жабыркаган айылдардын бири. Негизинен өрт чек арага чектеш, барукка өтүүчү жолдун боюнда жайгашкан үйлөргө коюлган. Ал эле эмес мектеп, бала бакча, айылдык кеңештин имараты, азык-түлүк дүкөндөрү, ишканалар талкаланган. Бул Аксай айылынын Эдельвейс бала бакчасы, ал соңку куралдуу кол салууда жабыркап, азыр жараксыз абалга келген. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бала бакчанын бир гана дубалы калган. Андан сырткары бул жакта жаштар борбору жана дагы айылдык кеңеш дагы жайгашкан. Алар дагы жараксыз абалга келип, азырынча бул жакта оңдоп түзөө иштери баштала элек. Айыл өкмөттөн сураганыбызда алар бала бакча башка коопсуз жайга көчөт деп маалымдашты. Тажикстандын аскерлери Ак суу дарыясындагы 36 метрлик көпүрөнү да жардырган эле. Стратегиялык көпүрө Аксайды Баткен шаары менен туташтырат. Тургундарды коопсуз жайга көчүрүүдө анын мааниси өтө чоң. Айылда мектеп окуучуларын дээрлик учураткан жокпуз. Балдардын айрымдары онлайн, кээ бирлери убактылуу жашаган жери боюнча мектепке кирип окуп жатышыптыр. Мектептин имараты оңдолуп жатканы менен анда балдар эми билим албайт. Мектепти чек арадан алысыраак башка жерге куруу чечими кабыл алыныптыр.
16 сентябрдагы куралдуу кол салууда Аксайда 5 жай тургун жана жергиликтүү Капчыгай заставасында кызмат кылган кенже сержант снайпер Данил Таалайбек уулу окко учкан. Таалайбек уулу 1 жыл Лейлекте аскерде кызмат өтүп, андан соң киндик каны тамган Аксай айылын коргойм деп Капчыгай заставасында келишимдик негизде иштеп калган. Ал бир үй бүлөнүн жалгыз уулу болчу. Жоокердин энеси уулунун бир байпагы да калбаганын айтып көзүнө жаш алды. Себеби бул үй бүлөнүн да үйү толугу менен талкаланып, Данилдин бөлмөсү да тып-тыйпыл болгон. Данил менен кошо бир постто 5 чегарачы болгон. Алардын баары тең ошол жерде окко учкан. Жакындардын айтымында алар тажик аскерлери менен 3-4 саат атышкан. Бирок заставадан жардам барган эмес. 1 жыл иштеди. Ошо контракт түзүп келип, сентябрдын 15-теринен ишке чыкты. Ошол биякта иштегенде дагы жакшы иштеп, грамоталарды алып, кийин снайперине тапшырып, баягы немеге минемет коюп өтүп. 1 жыл иштеди, отпускасы бүткөн күнү каза болду да. Отпускасы бүткөн күнү чыкты беле ошол күнү ишке. Ошондо 15 сентябрь болуп калабы? 15 сентябрь күнү. Отпускасы 14 күнү бүткөн, 14 күнү ишке чыккан. Отпускасыга жетпей кечке чыга турган, бул эртең менен кеткен, Самархандыкта тополоң болду десе. Ошо боюнча келди, эртеси күнү Кожогорго кетти. Ошо Кожогордо бир күн иштеп, эми согушу дагы мынчалык болот деп ойлобуппуз да. Акыркы жолу качан сүйлөштүңүз? Кеткен күнү. Акыркы жолу ошо Кожогорго тасы өзү апарып тышап келген. Машина мен срочно Кожогорго апарышыңыз керек экен анда десе. Бир күн алдын көргөм. Ошо уруш күнү саат 7-ден 15 өткөндө чалып койгон экен, мага жазып койгон экен. Апа, мен жакшымын, мен ылхак болоң деп. Ошо 8-ден баштап кайра чала баштадым, ошону менен албады да. Бир постто 6 бала каза болду. Акырга чейин атышыптырлар, барып көрүп келдик. Октору калбай. Мүмкүн жардам барган эмес, мүмкүн. Ошону менен 3 күндөн кийин таап келдилер. Отпусканы кандай өткөрдү эле, сиздер менен жокпу? Биз менен чогуу болду. 1 ай эч жака жылгады, үйдө болду, үйдө. Атасыга жардам берип, талаа иштерин кылып. Ошол 10 күндөн кийин 20-га чыкмакта. Октябрда тою болот эле. Слишком кыз бар экен да. Таныштырган беле? Же таныштыңыздар? Өзүнүн айылдан кызы. Биз дагы жуучулукка барып, бар жогун таярлап койгон элек да. Ошо кызым окушун эле күтүп турат элек, заочный кылса эле алабыз деп. Ол кыз дагы заочный кылганына 3 күн болгон экен да. Ошо балам Кожогорго барганда окушум заочный кылдым. Несе, онда октябрда той кылабыз деп. Мына 3 ай болсо дагы вообще өзүмө келе албайм да. Атасы экөөбүз бири-бирибизди көрсөк, бири-бирибизден качып турган болуп калдык да. Чогуу отурганда эле сразу ошо сүйлөйбүз. Эстейсиздер да. Ошо үйлөрүбүз калганда
кечесин тиктеп отура белем, сүрөттөрүн карап отура белем. Сүрөттөрдө калган жок да ошо. Эчтекеси калган жок. Ошо күнү жууп койгон бир футболкасы каптыр дарда. Ошонусу гана калды, бир футболкасы. Ондагы баягы ок тийип, тешилип каптыр. Бир ошонусу калды да, башка эчтекеси калбады. Жытыны жыттаганга дагы бир байпак дагы калбады да. Эчтекесин издеп таппай калдык ушунда. Капчыга айылында турак жайлардын дубалы тургузулуп, чатыры жабылуу алдында турат. Элдин телегени жаңы жылга чейин үйлөр бүтүп калса, а бирок айылды толугу менен калыбына келтирүү иштери февралга чейин баргансыйт. Капчыга айылынын тургуну Кутманбек Абдуллаев жабыркаган, өрттөлгөн үйүнүн курулушун, жаңы үйдүн курулушун өзү дагы катышып куруп жатат. Айта кетсеңиз, сиздер ошол жаңы үйдү качан куруп баштадыңыздар? Биз үйдү нөлдөн пайдалануудан баштап курганыбызга бир ай болду. Андан ошо кирпич крышасыга 20 күндө болуп калды иштегенибизге. Буюрса 1-2 күндө крышаны бүтөбүз, анан жаңы жылга чейин ошо ичин дагы толук түрдө бүтүрөбүз деген ойдобуз. Бул жакта кимдер менен жашайт элеңиздер? Бул жакта ата менен, анан өзүм менен жубайым менен, бир иним, бир жубайым менен ошо үчү биле жашачубуз. 5 комнаталуу үйдө. Азыр бул жакта проект боюнча сиздерге канча комната? Азыр проект боюнча бул 3 комнаталуу, бирок ичинде бардык шарты бар. Бирок жакшы, бирок эми 3 семья раз неме болуп калат да. Кичине тыгыныраак болуп калат. Эми бирок мамлекеттен биз мурдагы үйүбүз ошол атамдыкы, анан өзүм менен көчүп чыкканда жанына бир комната кылып салып, анан көчүп чыкканбыз. Эми мамлекеттен азыр бул үйлөр толук бүткөндөн кийин, анан ошо Аксай айыл өкмөтүнүн жеринен дагы мынчалык чоң объект болбосо дагы 2 комнаталык болсо дагы салып беребиз. Ошону караштырабыз деп айтып жатышат азырынча. Бул үйлөрдүн курулушунан сырткары сиздерге жардамдар берилеби? Ооба, мамлекет тарабынан ар бир адамга 200 миңден төлөп берди. Ошол урушуптан эле тез арада берди аны. Андан кийин дагы бир 15 миң, 20 миңден анан ошо тез эле мамлекет тарабынан жардам болот. Анан ошол элдер тарабынан дагы келип, ошо күнүгө келип жардам берип, ошондой келип жатат. Кыргызстандын бардык областтарынан келип жардам берип жатат. Бул үйдү сиздер канча адам болуп курдуңуздар? Биз азыр бул үйдө негизи 7 адам иштейбиз. Өзүм иним дагы ушул жерде иштейт. Бүгүн кээ бирөөлөр эми себептерине байланыштуу келе алышпай калды. Үчөөбүз иштеп атабыз азыр. Негизи 7 адам куруп бүтүрөбүз. Ооба, 7 адам иштеп атабыз. Негизи башка кошуналарыңыздын үйлөрү дагы ошол уже дубалдары туруп калыптыр э? Ооба, бул жакта азыр ошо 20 үйдү бир фирма алган. Бардыгынын уже дубалдары куруп, уже бардыгы уже тегиз крышага жабышты да. Крышаны кура баштады азыр. Негизи курулуш компаниясы жакшы эле. Ооба, курулуш компаниясы жакшы ал. Строй материал не болсо, уже керек десең, тезден жеткирип беришет да. Мындай бир күн, 2 күн кармалып калган жок. Ошо бир нерсе жетишпей атты. Алдыңала азыр кирсеңиздер дагы уже крышанын немелерин, ошо кээ бир үйлөр бүтө элек, бирок алдыңала уже алып келип даяр кылып койгон. Материалдар. Ооба. Негизи биякта азыр айыл эми толугу менен кыйраган үчүн эл дагы жок да. Башка жерлерде жашап атышат. Андан кийин үйлөрдүн кошуналарыңыз келип карап кетип турабы үйлөрдү? Ооба, күнүгө келет. Биз өзүбүз дагы ошо ата-энем дагы келинчектерим бардыгыбыз келип ушул жерде уруштан кийин дагы ошо жыйын-теринибизди кылдык. Ошо талаага эккен эмес, картошка, алмалары бар, бардыгын жыйып алып, азыр уже огородко коюп койгонбуз бардыгын. Кошуналарыңыз дагы кандай дейт? Бул проект жагып атабы адамдарга? Эми кээ бирөөлөр мисалы 3 үй биле 4 үй биле жашагандар бар да. Алар бирок ошол губернаторго дагы кайрылышты, кандай кылып атабыз, пулга батпай калабыз деп. Ошондо дагы айтты, кийин булар толук бүтсүн, анан кийин неме кылабыз деп. Караштырып беребиз деп. Ооба. Кээ бирөөлөр да ошондой. Мисалы
4 семья bir үйде жашагандар бар да, азыр бөлүнүп чыга элек болду. Мисалы мурда 7-8 комната кылып салып, ошондо жашап жаткан. Аксай менен капчыгайлыктарды баарынан да номер 39 протокол түйшөлтүп жатат. Бул протокол 2021 жылдын апрель майында орун алган биринчи аскерий агрессиянын шартында кабыл алынган. Өкмөттүк делегацияны эки өлкөнүн УКМК төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов жетектеген. Баары бир ушул жерде жашайсызда, кандай өчүр болбосун, кандай ким болсо да, бирок ошол уруштан кийин Ташиев өзү дагы келип айтты, Баткен облусунун губернатору дагы келип айтты. Ошол Капчыгай районуна эч кандай жол берилбейт, ушундай кыйроого кылды. Эгер мүмкүнчүлүк болсо деди, ошол азыр Капчыгай айылынын башыны бетон менен 3 метр кылып тосуп салабыз, тосуп беребиз деп айткан да. Биз азырынча ошол сөзүнө ишенип эле отурабыз. Протоколдо Кыргызстан менен Тажикстан Варух анклавына барчу альтернативдик жол куруу боюнча да келишим түзүшкөн. Аталган жол Исфара районунун Хочаало айылы менен Варух анклавын байланыштырат. Келишимге ылайык жаңы жол Тажикстан менен Кыргызстандын эсебинен курулмакчы. Тажик тарап аны колдонот жана өзү тейлейт. Жолдун статусу эки өлкөнүн өзүнчө келишиминин негизинде аныкталат деп макулдашылган. Мындан сырткары Варух анклавынын чеги Хочаало Варух жолу курулгандан кийин аныкталат деп сүйлөшүлгөн. Учурда Варух анклавын Тажикстан менен байланыштырган Аксай айыл аймагынан өткөн жол бар. Жергиликтүү тургундар андан сырткары дагы бир жол бар экенин айтышат. Ошондуктан үчүнчү жолдун эмне кереги бардыгын түшүнө албай турушкан чагы. Бул жакта биз караганда баягы үйлөр бузулбаган, баягы таза турган үйлөрдөн деле тургундарын көргөн жокпуз да. Алар ошо пока көчүп келеликпи айылга? Эми азыр элдин ою мындай болуп атат. Эгерде эртең жол башталып калса, уруш чыгып кетеби деген максатта келбей турат. Алды Бишкекте, анан Баткенде, коллежде жашагандар бар. Ошто жашагандар бар. Атак азыр эл келип жашаган Аксайда эч ким деле жок. Ушу жол дегенде сиз жаңы жолду айтып атасызбы? Баягы башында Капчыгай менен курулат деген жол тууралуу айтып атасызбы? 39-протокол боюнча, ошол 39-протокол боюнча жол ушактан салына турган болгон да. Ошол эгер 39-протокол ишке ашып калса, жол салынып калса, эми уруш чыгып кетеби деген максатта элдер келбей турат. Бирок негизи азыр бийлик өкүлдөрү ал протокол жөнүндө сиздерге келип түшүндүрүп, мындай ишке ашабы же кандай, ал жөнүндө айткан жокпу? Ал жөнүндө эчтеке айткан жок. Келип салынат же салынбайт деген жок. Анан келип түшүндүрүү иштери да болгон эмес пока. Сиз өзүңүздүн үй бүлөңүз каякта азыр? Менин үй бүлөм энем Бишкекте. Мен эки анан өзүм бала чакам немеде, үйдө, өзүм менен бирге. Энем эки баламды алып Бишкекке кеткен. Бул жолдун курулушу бир гана аксайлыктар менен капчыгайлыктарды эле түйшөлтүп жаткан жок. Жалпы Баткен району менен Лейлек районунун тургундарын да ойго салууда. Анткени чек ара чыры чыгып кетсе, мына ушул эки районун тургундары анклавда калып калат деп кооптонуп жатышат. Жакында эле Кыргызстан менен Тажикстан 17,66 чакырымды түзгөн чек ара сызыгынын долбоордук сыпаттамасын түзүштү. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 976 чакырымды түзөт. Анын 504 чакырымы гана демаркацияланган. Президент Садыр Жапаров элдик курултайда Тажикстан менен чек араны тактоо боюнча сунуштар жаңы жылга чейин парламентке келип түшөрүн айтты. Тажикстандын эки жолку аскерий агрессиясы жүздөй кыргызстандыктын өмүрүн алды. Кыйылган өмүрлөр үчүн азырынча эч ким жооп бере элек. Эльвира Султанмурат кызы, Хамидулла Узаков, Медиа Хаб Баткен.